Адам баласы оңой менен абийирин сатып атпайбы? Оңой менен намысын сатып атпайбы? Оңой менен эркектигин сатып атпайбы? Улутун сатып атпайбы азыр? Тилин сатып атпайбы? Үрп адатын сатып атпайбы? Жерин сатып атпайбы? Азыр кандай заманда жашап атабыз? Кайталап жатам, мүмкүн 5-10 жыл мурун, жалпылап айтып атам, мүмкүн 5-10 жыл мурун, 30 жыл мурун материалдык бир нерсе менен бааланбаган кээ-бир баалуулуктарыбыз азыр бааланып калды. Болгон өтө төмөн болгон бир даража менен бааланып калды. Туурабы, туура эмеспи? Иман болсо бунун катарынын башында турат, бул нерсенин башында турат. Иман бааланбайт эч качан. Иман бааланбайт. Ошон үчүн Абдулла бин Хузафа эмне дейт? Көз ирмем чалык дейт да, карасаңыздар, субханаллах. Дүйнөнүн бардыгын берсең дейт. Эмне кылбайм дейт мен. Эмне кылбайм дейт? Алмаштырбайм дейт. Бул биринчи маани, бааланбай турган экендигин. Экинчи мааниси эмне билесиздерби? Мындан да жаман нерсе. Мүмкүн ошол учурда Азраил келип менин жанымды алып кетсе, түбөлүктү каапыр бойдон калам мен. Мүмкүн ошол учурда Азраил келип, ажалымдын убактысы келип туруп, жанымды ала турган болсо, мен каапыр бойдон кетсем, түбөлүктү кайсы жердемин? Тозоктом. Миң бушайман бол, миң кыйкыр, миң сызда сага эч кандай бир пайда бербейт ал. Бүттү. Мөөр коюлду, түбөлүктү тозокко түшөсүң деген сөз. Кур'ан буну айтат. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадиси буну айтат. Алла Тааланын түшүргөн шариаты бул нерсени айтат. Ошол эки мааниси бар деген сөз.